Жаштардын шаары Жалал-Абад жыл өткөн сайын жашарат деп сүрөттөлгөн кереметтүү шаар Жалал-Абад шаарында бүгүнкү күндө 1 миллион 250 миңден ашык калк жашайт. Жалал-Абад бир гана жаштардын шаары эмес, Жалал-Абад өндүрүшкө, андан калса республикадагы 3-чү шаар катарында белгилүү. Региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаарында бир катар иш-аракеттер жүрүүдө. Биздин регион көрсөтүүсү бүгүн Жалал-Абад шаарында. Саламатсыздарбы? Региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында Жалал-Абад шаарында бир катар ири курулуштар орун алууда. Мына ушундай орун алган курулуштардын бири биз кадрдан көрүп турган жол алдынан өтүүчү өтмөк. Жол алдынан өтүүчү өтмөк июнь айында башталып, бүгүнкү күндө курулуш иштеринин дээрлик 70% бүтүп калды. Баса белгилей кетүүчү нерсе бул курулуш жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүтүүдө. Эгерде мына ушундай курулуштар жыл сайын орун алса, анда Жалал-Абад шаарынын өндүгүү мүмкүнчүлүгүн эртеңден көрүүгө болот. Биринчиден, бул шаарыбызда алгачкы бир ири курулуштардын бири болуп атат Жалал-Абад шаарында. Сиздер билесиздер, бул жерден машина каттамы көптүгүнө байланыштуу тыгын болуп, элдердин өтүүсүнө ыңгайсыздык жаралчу. Андан сырткары ушул жерде ар кандай баягы ДТП деп коебуз, ошол сыяктуу көрүнүштөр орун алып келчү. Ошон үчүн биз ушул өтмөктү баштаганбыз. Жалпысы болуп 19 миллион сом акча каражаты каралган. Анан Safari деген фирма тендерге катышып 13 миллион сом утуп алган. Мөөнө аяк ошол сиз айткандай мөөнөтүн аягы 31 августка биз ошол эгемендүүлүк күнүнө тапшыралы деген ниетибиз бар. Жер иштерин бүтүрүп, анан бетон иштерине өттүк. Основной бүгүнкү күнгө бир 70% бетон иштери бүтөйүн деп калды. Эми азыр Кудай буйруса биринен кийин монтажный иштерди баштайбыз. Оштан келген плиталар монтаж болуп, башка нерсе. Кийинки жума ошо пландаштырганыбыз отделочный иштерди башташка пландаштырып турабыз ичин. Жумушчуларыңыздар жетишкөлүбү кандай? Жумушчулар жетиштүү, аз маз эми түнү иштеп атышат, күндүзү азыраак иштеп атышат, күн ысык болгонуна жараша көбүнчө түнү иштеп атышат балдар. Bunday tandap басуу Жалал-Абад шаарында убактылуу көрүнүш деп айтканга негиз бар. Анткени бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаарында бир катар көчөлөр кеңейтилүүдө. Биз турган жер Чехов көчөсү. Чехов көчөсү бул канча бир жылдардан бери ушул жердеги жүргүнчүлөргө, бул жерде өтө турган айдоочуларга көйгөй жаратып келчү. Анткени жол өтө кыска нукта жайгашкан болчу. Бүгүнкү күндө кеңейтүү иштери жүрүүдө. Негизинен мындай иштер бир гана бул жерде эмес, Пушкин көчөсүндө да орун алган. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр азыркы күбө болуп турган бул бизде Чехов көчөсү. Жалпысынан болуп биз бул көчөгө 34 миллион сом акча каражатын караганбыз. Биринчи фазасы мына жогоруда бүттү. Жакын күндөрү мына биз баягы вводко алганы комиссия түздүк, 11 адамдын курамында турган. Азыр 11 адам текшерет дагы. Ошонун негизинде эгер сапаты баары туура келген болсо биз колдонууга алабыз өзүбүзгө. Ал жерге 6 миллион 300 миң акча каражаты каралып, 5 миллион 100га тендер утуп, мына ал жер бүттү. Бул азыр экинчи этабы. Бул жерге биз жалпысынан болуп ушул 28 миллион сом акча каражатын караганбыз. 22 миллион сомго тендерден Вавилон деген фирма уткан. Мөөнөтү 15-ноябрга бүтүшүбүз керек. Бир гана маселе, эгер жердин алдынан баягы ар кандай коммуникациялар өтпөсө, аба ырайы жакшы болуп турса, 15-ноябрга бүтөбүз деген ниетибиз бар. Анан буга чейин бул жер сиздер билесиздер, тар болчу, пробка болчу. Азыр мына 14,5 метр болуп атат, буга чейин 9 метр болчу. 14,5 метр кылып жолду кеңейтип атабыз. Анан ортосунан ушул баягы түнкү жарыктандыруусун, анан ортосуна клумба кылып, гүл эккени, көчөт койгону коюп кетебиз. Бул шаарыбызга кошумча көрк бергени дагы. Мындан сырткары Пушкин көчөсү дагы ушул быйылкы региондорду өнүктүрүү жылында ушул бир топ иш-чаралар шаарыбызда болуп атат. Пушкин көчөсү да кеңейип атат азыр бүгүнкү күндө. Ал жерде мына 1 километр 900, почти 2 километрге жакын көчө. Анан 24 миллион сом акча каражатын караганбыз, 19,5 миллионго уткан.
Бүгүнкү күндө азыр асфальттын басып атат, ошол иш кетип атат. Бүгүнкү күнү ошол шаарда болуп аткан иштер боюнча жергиликтүү бюджеттен 147 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Бул эң негизги шаардагы болуп аткан жумуштар боюнча айта кетсем, бул азыр өзүбүз ушул жерде турабыз. Бул физкультурно-оздоровительный комплекс деп Газпром куруп атат. Бул Газпром өзү мына бүгүнкү күнү бүтүштү. Жергиликтүү бюджеттен 5 миллион акча каражаты бөлүнүп, азыр мына ушул көчө Фоктун ушунун алдындагы көчөнү благоустроить этип атабыз бүгүн. Бул жерге коммуникацияларды алып келдик. Газ, суу, канализация, электричествону биз ушул Газпромдун объектисинин границасына алып келип бердик. Бардыгын. Андан сырткары мына жолдун благоустройствосун кылып атабыз, лоток коюп атабыз, түнкү жарыктандыруу коюп атабыз. Асфальттын эки чети, жолдун эки чети асфальт болот. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 22 балдар бакчасы бар. 22 балдар бакчаларында бүгүнкү күндө балалыктын алтын учурун өздөрүнө таандык кылып алган балдар чоңоюшууда. Балдар бакчасынын коомдун өнүгүшүнө чоң таасири бар. Бүгүнкү күндөгү негизги көйгөй мына ушул балдар бакчаларынын жетишсиздиги. Балдар бакчадагы көйгөйлөрдөн улам жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 2 балдар бакчасынын пайдубалы түптөлүдө. Азыр эмне биздин Жалал Абад шаарында бала бакчаларынын жетишсиздиги аябай көйгөйлүү маселе болуп келатат. Ошол маселеде биздин да бала бакчабызга иш тийип атат да. Себеби биздин бала бакча биз болсо район эң чоң райондун бир эл көп жерде жайгашканда, бала бакчабыз болсо өтө кичикей болуп атат. Ошон үчүн бизге ушул жаңы курулган бала бакчага өтө муктаж болуп атабыз да. Азыр бизде 105 бала тарбияланып жатат. Ал эми кезекте турган балдардын саны 30дан да эле ашып калды да, азырча айтканда. Ошон үчүн бизге ушул бала бакчанын курулуусу өтө зарыл болуп турат да. Расында эле адам баласы таттууну жакшы көрөт. Ал эми Жалал Абад шаарында таттуу азыктарын чыгаруучу жалпысынан 5 цех орун алган. Аладын бири биз турган Назик кондитердик цехи. Бул жерде торттун 5 түрү чыгарылат. Андан сырткары 30га жакын кыз келин, Жалал Абаддык кыз келиндер жумуш орну менен камыс болгон. Ал эми рынокто болсо Жалал Абад жана Ош шаарларында өздөрүнүн таттууларын чыгарышып, бүгүнкү күнгө чейин кардалар тарабынан катуу кеп укпаганы мындагы администрация жетекчилиги ырастайт. Биз Назик шириндиктер ишканасы 2010 жылдан баштап иштейбиз. Бул жерде 30-40 кыз келиндер жумуш орну менен камсыздалган. Айрыкча негизинен биз бул жерде шириндиктер чыгарабыз, торт, пирожныйларды. Азырынча эч кандай жаман сөз уга элекпиз, бардыгы эле туура кабыл алып, торторубузду жакшы деп макташат. Анан чыккан жерлерибиз ушу Жалал Абадтын ичинде элебиз. Таркаткан жерлерибиз Ош, Жалал Абад областтары боюнча таркатып келебиз. Таттуу пирожный торттордон сырткары азыр мороженое чыгара баштадык. Алда Иран технологиясы боюнча ар түрдүү фруктовый мороженыйлар чыгарганыбызга 1 ай болду. Элибиз туура эле кабыл алып, жакшы эле сатып алып атышат. Бул жерге ишке киргениме мен 1 жылдай болуп калды. Иши жакшы эле, жеңил эле, андай деле оорчулугу жок. Анан болгон тик туруп гана иштейбиз. Анан дем алыш бар, ысык тамагы бар. Айлык акысы деле жакшы эле. Анан азыр сезон маалында деле ошо жакшы. Эртең 6-дан, эртең 8-ден кечки 6-га чейин иштейбиз.
Жалал Абад шаарында дагы бир чоң сүйүнүчтүү кадам. Бүгүнкү күндө шаардыктарды сүйүндө турган жагдай бул баяна тигүү цехинин ачылышы. Бүгүнкү күндө бул жерде мектеп окуучулары үчүн атайын өзүңүздөр көрүп турган формалар тигилүүдө. Чындыгын алганда бүгүнкү күндө дүйнөлүк рынокто дагы Кыргызстанда жасалган Made in Кыргызстан деген марка менен кеткен кийимдер баалуу экендигин көрүнүп жатат. Мына ошондуктан ошол рыноктон өзүнүн ордун табуу үчүн мына ушул цех ачылган. Биз буга чейин изилдеп көрдүк. Мектеп формасы буга чейин Ошто, Бишкекте, Каракөлдө тигилеткен, шаарыбызда жок экен. Алыскы райондордон алып келишип, договор түзүп иштешет экен. Ошон үчүн элге жакыныраак келип, өзүбүзгө элдерге иш орун таап берип, баягы цехти ачып көрдүк да. Анан сапаты жагынан баягы рынокко кирип калышкан экен. Сапаты жагынан баягы рынокко кирип алалы деп биз Милана материалдан швейныйларды дагы конкурс кылып тандап алдык да. Бүт эле баягы бизде бул жерде фабрика жок үчүн Бишкекке барышып, Москвага барышып, баягы семьяларын таштап, квартираларда туруп иштеп жүрүшкөн экен. Ошого буларга дагы шарт аябай жакшы болду. Бала чакасынын, семьясынын жанында иштеп, азыркы мезгилде айлыктарын убагында алып жатышат. Сырьёну 100% эле Бишкектен алып келип атабыз. Анан сентябрга чейин ушу школьный форма менен алек болобуз. Андан кийин круглый год иштеш үчүн эми Москва менен иштегенге туура келет. Ал жактан баягы оптом заказдар болсо, спортивный форма, куртка, бар жоктун баарын тиге беребиз, заказ болсо эле. Мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз үчүн негизинен өзүбүздүн областта ачылып калганы аябай эле жакшы болду. Жылына барып Бишкекте үй бүлөбүздөн алыс иштеп кыйналчубуз. Азыр дем алыш күндөрү үйүбүзгө барып үй жумуштарыбызды деле кеңири бүтүрүп, бул жакта иштеп кыйла эле бизге жеңилдик болду. Шартыбыз аябай жакшы, машиналарыбыз баары жаңы, ысык тамагы бар. Ошол баары эле шарттары менен. Шаарыбызда азыр 32 ишкана иштейт, ар түрдүү тармактар боюнча. 6 айдын жыйынтыгы боюнча айтсак, шаар ишканалары тарабынан 1 миллиард 753 миллион сомдук продукция өндүрүлдү. Бул өткөн жылга салыштырмалуу өндүрүлгөн процент физикалар 163% болду. Өсүү темпи 118%. Мында биз токтоп туруп атсак, ушу регионалдык өнүктүрүү жылында жаңы ишкана түзүү боюнча да иш алып барып атабыз. Мына шаардын аймагында 6 айдын ичинде 29 ишкана жаңы ишкана кирди. Бул өндүрүш, курулуш ишканалары бар. Соода тармагы, тейлөө тармагын айтпай атам. Быйылкы жылы ушул белгиленген план боюнча ушул ири имараттардын баардыгын жылдын этегине чейин бүтүрүп алсак деп ушунун аракетинде азыр бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Анан эми 2019 жылга дагы жакшы бир долбоорлорубуз бар. Аны биз ойлойм азыр ушул сентябрь айынан баштап ар бир тармак боюнча ошол эле социалдык тармак, мисалы сиздер шаарда билесиздер, бизде бала бакча маселеси орчундо болуп турат. Андан сырткары мына МЧСтин заключениясы бар. Көп жылдан бери көтөрүп келе жатат. Аварийный биринчи мектептин маселеси турат. Ошол эле убакта бизде мына экинчи мектеп турат жанында. Спорт залы башталган, акча каражатынын жоктугуна байланыштуу дубалы көтөрүлгөн. Ошол боюнча ушул имаратта бүтпөй турат. Чоң ушул экинчи мектепке ылайыкташкан типовой спорт зал болуш керек эле. Ушунун баары каражаттын жоктугуна байланыштуу турат. Мен ойлоп турам, биз Кудай буйрса 2019 жылы шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте ошого маселелерди киргизүү маселесин карап атабыз. Мындай өндүрүштүк жайлардын көбөйүшү ошол шаардын мүмкүнчүлүгүн кеңири жол берет. Ал эми шаар райондордун өнүгүшү Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүктү жаратат. Сиздер бүгүн Жалал Абад шаарындагы региондор жылын алкагында жүрүп жаткан иш аракеттери менен тааныштыңдар. Кийинки аймактардан жолугушканча саламатта калыңыздар.